Кече катуу жааган жамгырдан улам Мады айыл өкмөтүнүн Карыбеков көчөсүндөгү 7 үйдү сел каптаган. Мындан улам жергиликтүүлөр анын негизги себебин айыл башындагы каналдан улам дешүүдө. Анткени 4 жылдан бери дал ушул ички каналдар тазаланган эмес. Бир 4 жыл отурган болсо 4 жылдан бери тазалаган көрө элекмин да. Эми биз өзүбүз колубуз менен мыналарды тазалайбыз, мыналарды кесип турчу. Селдин каптоосуна айылдагы ички каналдардын тазаланбай жатканы да себеп болгон. Айыл өкмөткө бир канча жолу эскертүүлөр болгону менен натыйжа болгон жок дешет. Ага ылайык айыл эли өз алдынча селдин алдын алуу үчүн бетон тосмолорду коюуга жетишкенин айтышат. Одан да мына ушул арыктанчы. Ошодон ашканы буяка келет да. Мына арык мисалы үчүн азыр 1 метрдин арпасында турат, 1 метр уже шагыл кайрап келип койду да. Эсче биз мынаны өзүбүз немебиз менен тоспогондо ушул шагылдын бардыгы буяка биз мына бир эле биздин эмес, мына ушул көчөнүн бардыгы зыян келет эле. Алдын алыпсыздар да? Алдын алып туруп бул ушуларды куйганбыз. Эми бир МЧСтен келип туруп мына каналды мына тазалап туруп мына дамбаны кичине көтөрүп кое турган болсо, кыйла мына кесепеттер жоюлат да. Суу ташкынынын кесепети кээ бир үйлөрдүн жер төлөөсүнө чейин агып кирген. Айылдын жашоочусу Элдияр Думанаевдин да үйүн сел каптаган. Бирок ал үй бүлөсү аман экенине шүгүр келтирет. Сел ташкындары мындан кийин да кайталануусун эске салып, жергиликтүү бийлик камын көрүш керектигин билдирет. Ишеги кызматка түндө чалдым мен МЧСке 2 жолу. Биринчисинде ал жерде Жолубаев мектеп бар экен, ошол жерде окуучуларды биринчи куткарып алайлы деди. Андан кийин барат деди, келген жок. Экинчисине чалганда 101ге улап берди, алар да келген жок. Келебиз деп. Анан бияктан частный немелерди чакырып, водовоздорду токтосун баарын тарттырып алдык. Ал эми айыл өкмөт башчысы 2022 жылдан баштап ички каналдарды тазалоо иштерин айыл өкмөт өз балансына өткөргөнүн айтат. Анткени мурда мындай милдет суу пайдалануучулар ассоциациясында болуп, кызмат тарабынан каналдарды тазалоого жетиштүү каражат бөлүнбөй калган. Мындан улам айылдык кеңештин депутаттарына сунуштап 700 000 акча каражаты дал ушул тармакка бөлүнгөн. Бирок 100% ички каналдар тазаланып бүтө электигин билдирди. Ал эми жогоруда айтылган каналдын агымын башка жака буруу пландалгандыктан тазаланбай жатканын билдирет. Анан калганы толук 100% бүтпөй калган себеби ошол селдин мына Асанчек айылына караштуу Достук участкасына түшөт да, негизинен селч. Ошол жерден 30 каналына каратып туруп 1 километр, 2 километрде ошол жака бурайын деп ошол жакта дагы ушул сметага киргизген элек. Бирок тилекке каршы ошол 30 каналдын жагына бура турган болсок, ошол каналдын төмөн жагында бир 100дөн ашуун жаңы конуштар бар да. Асанчек айылынын ошол капталында жайгашканчы. Ошол тургундарга өтө коркунуч болуп калды. Ал тургундар да бизге кайрылып, эгерде ушул жака кылсаңыз бизге эле коркунуч болуп калды дегенне биз бүгүнкү күндө ойлонуп ал каналды чаптырбай туруп калдык. Жаратылыш кырсыктары Кара Суу районунун Мады, Нариман, Шарк айыл өкмөттөрүндөгү айылдардын жалпы 41 турак жайды, анын ичинен 6 үйдүн жер төлөөлөрүн суу каптаган. Ошондой эле социалдык объектилерди да сел каптап, мектеп, бала бакча жана ооруканаларда жабыркаган. Азыркы күндө убакта ошо жарандык коргоо комиссиясы жеринде иштери жүргүзүп атат. Жанагы огороддоруна, ажатканаларына кирген жерлерде ошол залалсыздандыруу иштерин жүргүзүп, келтирилген чыгымдарды эсептөө менен азыркы күндө өтүп атат. Белгилесек, аба ырайынын туруксуздугунан улам жерлерде катуу жаан-чачындар орун алып, сел жүрүү коркунучтары пайда болууда. Буга чейин Алайдын Корул айыл аймагында жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда үйлөр, короо тамдар жана социалдык объектилер селдин алдында калган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-15 май күндөрү да аба ырайы кескин өзгөрүп, сел каптоо коркунучу бар экенин эскертип жатат.